Кудайдын чакырыгы 11-май. Бир үйдүн кожоюну жакында үйүндө крандан чыккан суунун даамы темир даамдангансып, кызыктай болуп калганын байкап, суу тазалоо системасын орнотууну чечет. Башында ал сууну атайын прибор менен текшерип, булгануу деңгээли эң жогору экенин көрөт. Бирок суу тазалоо системасынан өткөндөн кийин бул көрсөткүч нөлгө түшөт. Суу тазарып турганда жагымсыз даамы да жок болду. Эми ал үй бүлөм, балдарым кир суу ичип атышат деп тынчсызданбай эле койсо болот. Күнөө да ушундай эле. Ал булганган сууга, жагымсыз даамга окшош. Биз ишенүүчү болуп туруп да көп күнөө кылып алабыз. Бирок бактыбызга жараша бизде ыйык рух бар. Ал биздин жүрөгүбүздө жашап, тынымсыз үйрөтүп, ашкерелеп, эскертип, туура жолго багыттап турат. Мисалы, мен башка адам жөнүндө жаман нерсе айта баштаганда, жүрөгүмдө ыйык рухтун үнү акырын эле токтот дейт. Кээде мен аны угам, кээде укпай коем. Же болбосо Кудайга ишенип, ага тапшыруунун ордуна тынчсызданууга жол бергенде, менин денем да жооп кайтарып, ички ыңгайсыздыкты сезем. Мен билем, мындай күрөш жалгыз эле менин жашоомдо жүрүп жаткан жок. Силер да күнөө менен күрөшүп жатасыңар. Элчи Павыл да мындай учурларда бизге дем күч керек экенин түшүнгөн. Ал ишенгендерди дененин жана рухтун ар кандай булгануусунан арылып, Кудайга болгон сүйүүдөн улам жеткилеңдикке умтулууга чакырган. Бирок күнөө кылып алган учурларда унутпайлы. Анын айкаш-чыгаштагы куткаруу курмандыгы биз үчүн болгон. Анын бизге болгон сүйүүсү бизди күнөөдө жашоону улантууга жол бербейт. Ал бизди ыйык рухтун жардамы менен ыйыктыкка умтулган жаңы жашоого чакырат. Анткени Кудай бизди сүйөт. Биз да аны сүйөбүз. Жанага көбүрөөк окшош болууга умтулабыз. Кудайга баш ийбестен кабыл алган ар бир күнүмдүк чечимдерибиз бизге зыян гана алып келет. Элчи Павыл аркылуу Кудай бизди жакшы жашоого, денеге да, рухка да зыян келтирген адаттардан бошонуп, эркин, ыйык болуп, барган сайын Ыйсага окшош болуп жашоого чакырып жатат.